Мурда эле ушундай жол менен баштасак болот беле деген суроо салышат кээде. Реформаны жеринен баштоо мүмкүн мындан 10 жыл мурда башкача. Ал тургай башаламан жыйынтык берет беле. Мына ушул коомдо болуп жаткан өзөктүү эң маанилүү окуяларга талдоо жүргүзүү менен курч маселелерди көтөрүп, аны эң таамай чагылдырган жетиген маалымат аналитикалык программасын Байма Сутенова тажрыйбасы артып такшалган учурунда алып барган. Саясат айдыңындагы бул көрсөтүүнүн бедели ал убакта өтө жогору болуп, Кыргыз Республикасынын президентинин алтын калем сыйлыгына татыган. Мен азыр ошол кездеги жетигендерди карап отуруп, биз ошондо аябай эле мындай курч нерселерди айтчу экенбиз. Аны ушул курч нерселердин баарын айтып, ошол маселелерди көтөрүп коюп, эртеси кантип аман эсен калчубуз, билбейм. Демек, эфирден ошол кеткенден кийин, аны жетекчилик дагы ошол кездеги ак үйдө жакшы кабыл алгандан кийин, демек, бизде болгон экен да мындай сөз эркиндиги болгон экен. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, ленинчил жаш кезинде эмгектенип жүргөн идиреги бар таланттуу кыздын Кыргыз телерадиосуна келип калышына ошол кездеги Кыргыз телевидениесинин музыкалык редакциясынын башкы редактору Түгөлбай Казаков түрткү болгон. Биздин жолдошчулугубуз бар эле, анан деген ал дайыма телевидениеге келип эле телевидениеде айта берчи. Мен ал кезде Ленинчил жаш газетасында иштечимин, анан ошол түкөмдүн сөздөрү менен анан телевидение радиого келип калдым. Жаштарды туура жолго салууга багытталган Абийиңди жашыңдан сактап программасы Байма Сутенованын эң биринчи дебюту болгон. Ушул көрсөтүүсү аркылуу өзүнүн журналисттик дараметин көргөзгөндөн кийин гана 1982 жылдын 15 августунда ошол учурдагы комитеттин жетекчиси Асанбек Токонбаев тарабынан ишке кабыл алынган. Энди азыр ойлосом, мен ошол комсомолдук кызматтарга аралашып, анан газетада иштеп, бир топ эле мында даярдык менен келген экем. Ошон үчүн болсо керек, мен бат эле аралашып кеттим. Күндүзү радиодон сүйлөп, кечинде телевидениеге иштеп эле аралашып кеттим. Жаштык жигерден, купулундагы чыгармачылыктын деми менен 36 жыл аралыгында көптөгөн көрсөтүүлөрдү даярдап, эфирге алып чыгууга жетишти. Элет жериндеги карапайым турмуштун, дыйкан малчылардын абалын чагылдырган Элет баяны программасы элдин арзуусуна татыган. Ал гана эмес, бул материалдар үчүн Кыргызстан комсомолдорунун борбордук комитети тарабынан токтом кабыл алынган. Кыргыз телекөрсөтүүсү түз эфирдеги көрсөтүүлөр циклында ал ушул автордун Жаштык пресс-бары программасы менен 1986 жылы баштаган. Ток-шоу программаларынын негиздөөчүсү да Байма Сутенова болчу. Дагы айтам да, ошол кездеги мезгилдин күрөө тамыры болду да, коом ошол нерсеге бышып жетилип калган. Бышып жетилип калган нерсени биздин жаштар редакциясынын тобу, биздин ошол кездеги жетекчилик, Умтул Шишен, Орозова баш болгон, ошолор алып келиптирип болгон күчтү бизге берди, биз алып чыгып кеттик. Жазуучулук шыгаанын студент кезинде эле ойгонуп, Мамырлар гүлдөгөн жерде повести 1981 жылы Ала тоо журналынын номер 1 санына жарык көргөн. Ушул эле журналга анын Менин атам повести да жарыяланган. 1983 жылдан тартып Байма Сутенованын кызыктуу аңгемелери Ала тоо журналында Кыргызстан маданияты гезиттерине жарыяланып турган. Ал эми 1986 жылы Бир түндөгү кайра жаралуу деп аталган радио постановкасы Кыргыз радиосунун алтын казынасына кабыл алынган. Мен бир китептин автору болуп келгем. Мен өзүмдүн оюмду ойлогом, ушу адабий драмалык редакцияда иштесем, ошол мен жактыкы деп ойлочумун да. Бирок баягы газетада иштеп, маалыматтарды жазып көнүп калгам. Учурда өзүнүн идеясы менен концепциясын бышырып туруп, эфирге алып чыккан демократия сабактары көрсөтүүсүн даярдап, өткөн тарыхты эске салып, бурмалабастан кийинки муунга жеткирүүнүн аракетин көрүүдө. Улуттук колоритти жасаган иштерде. Ишине болгон сүйүүсү менен берилгендиги, эриктүүлүгү жана эмгекчилдиги Байма Сутенованы көп ийгиликтерди багындырууга себепкер болду. Мыкты журналист болуу менен катар 10 жыл телерадио корпорациянын вице-президенти болуп, Кыргыз телерадиосунун өнүгүшүнө ийри салымын кошту. Анын кылган бул эмгектери эске алынып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сыйлыгына татыктуу болду. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1 канал.